Салам мекендештер, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул айдоочу мекендештер жөнүндө. Кыргызстанга орус номери бар автоунааларды киргизбей коюп атат. Ошонун себеби кандай, эмне болот? Ошону биз кыскача түшүндүрмө берип кетели. Сөз баштарынын астында биздин Telegram жана YouTube каналды катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеги миграцияга тиешелүү расмий маалыматтарды ушул диаспоранын расмий баракчасынан ала аласыңыздар мекендештер. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасында президенттин указы 2024 жылдын 31 декабрында кол коюлган президенттин жарлыгы иштей баштады. Ошонун негизинде 17 апрелде 2025 212 беренеде министрлер кабинети ошону бекиткен. Ошонун негизинде 3 майдан баштап Кыргызстанга чет элдик автоунаалар, эгерде темир номер менен болсо, чет элге катталган номерлер болсо, ошого кирүүгө ишеним каттын негизинде, доверенностьтун негизинде тыюу салынды. Анын болсо бир нече себептери бар. Негизинде бул Россияда жүргөн биздин кыргыз мекендештердин орус автоунаа айдап жүргөн мекендештерге негизинде тиешеси жок. Бул тиешеси болгондо алар кандай себеп менен ошол жака кире албай калып атат. Бул биринчи ирет Абхазиядан келген, Армениядан келген, жана Украинада согуш болуп атат, Украинадан келген, Грузиядан келген чет элдик номерлерге тиешелүү болуп туруп, ошолорду Кыргызстанга киргенден кийин легалдашуу мажбур болуп калат экен. Себептен алар киргенден кийин чыкпай калат. Ошо менен күрөшүү тартибинде жалпы чет элден келген темир номерлүү машинелерди доверенностьтун негизинде киргизбөөгө ушундай чечим кабыл алган. Бул жалпы Кыргызстандагы болгон машинелердин, автоунаалардын легалдашуу максатында жасалган себеп. Эми баягы ошол себептен тилекке каршы биздин Россиядан өзү машина алып туруп, же тууганын оформлять этип койгон, же досун оформлять этип койгон, же фирмада оформление болгон Кыргызстанга айдап барып туруп чек арага туш келип калып атат. Бирок эгерде машина өзүңөрдүн атыңарда болсо, өзүңөрдүн автоунааңыздар болсо, жашынакай киресиңер дагы, бирок ошентсе дагы 90 күндөн ашык машинени Кыргызстандын ичинде айдап жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Урматтуу мекендештер, ийгиликтүү мекендештер, ийгиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү. Негизинде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерин болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1. Мен азырда жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалар кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Эгерде машине тууганыңызга катталып, досуңузга катталып, бирөөз өзүңүз генеральный доверенность менен айдап кирем десеңиз, силерге каршы андай мүмкүнчүлүк азыр болбой калды. Балким мыйзамдагы бул жерден өзгөртүү, убактылуу өзгөртүүлөрүн келечекте киргизер, бирок азыркы учурда замандын талабы ушундай болуп калды. Бир аз мекендештерге, анча-мынча автоунаа Кыргызстанга айдап барган мекендештерге залакасы тийип калды. Бирок жалпысынан алганда бул ошол чет жерден келген, Абхазиядан, Грузиядан, Украинадан келген машинелерди легалдашуу жаатынан ошондой бир сунуш кирди. Машинени киргизиш үчүн сөзсүз түрдө транзиттик номер, кагаз түрүндө транзиттик номер алып туруп, Кыргызстанга кирип, генеральный доверенность менен ошонун негизинде Кыргызстанга каттоого койсо болот. А так темир номерлер менен тилекке каршы болбой калды. Анан ушул дагы бир жаңылык таксист мекендештерге тиешелүү. Октябрь айынан баштап Россия Федерациясында такси айдоочуларын азыр мыйзамга өзгөртүү сунуштоо кирип атат. Сөзсүз түрдө Россиядан чыккан автоунаалар такси сферасында иштесин деген бир нече сунуштар болуп атат мамлекеттик думада. Эми бул боюнча убакыт бар, бүт баарын чогуу жайын изилдеп туруп,
анан мекендештерге айтабыз, бирок Россияда ар бир сөз жөн эле болбойт. Демек, бул сөзсүз түрдө ишине ашат. Бара бара 2025 аягына чейин Россия Федерациясында чет элдик маркадагы Россиядан чыкпаган машинелерди айдоого, такси жаатында айдоого мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн болуп атат, чоң мүмкүн болуп атат. Ошол себептен ошону дагы эске ала туралы, бирөө эгерде машина азыр кредитке алам деп калса, же болбосо сатып алам деп калса, ошону дагы эске алыңыздар. Жакын арада бул боюнча толук маалыматты чыгарабыз, тактайбыз, далилдейбиз, анан кийин силерге сунуштайбыз. Урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетейин, Кыргызстанга барыбыз эле жүк жөнөтөбүз, кичинекей дары дармек жөнөтөбүз, компьютер, телефон, документ жөнөтөбүз, анан кийин аэропортко барып бирөөнө жалдырабыз, 500 000 рубль берип. Волгоградский проспектте Осман экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстандын булуң бурчуна жеткизип берет. 600 рубльдан үйдө алат. Телефон номерлери болсо +7 903 146 0003. Биринчи выходтан Волгоградский проспекттен чыгасыңар, болгондо эле 50 метр аралыкта ошол уюм бар. Жашынакай, эч кимге жалдырабай, документтериңизди берүүчүлөрдү Кыргызстанга бербейиңиздер. Көрүшкөнчө.